Бир кезде ондон ашык бала төрөгөн энелер бир айылда бир нече болсо учурда азайып легендага айланып жаткандай. Дал ошол учурдун оош кыйышына туруштук берип 13 баланы тарбиялаган энелердин катарында 83 жаштагы Лейлек районунун тургуну Зайнап Кенжебаева бар. Жетимчиликтин азабынан 15 жашында турмушка чыгып, 19 жашында эне болгон. Çalımdan жетіп екен, өкөбүздү бириктирип койду. Сонан жүрүп анан илгери армияга бар эди, 3 жылга армияга кетип калды. Тажикстанда отурабыз, пакта тердим, пакта чаптым. Сонтип жүрсөм, 1 жылда келип калды. Келип калгандан кийин анан өкөбүз дагы турмуш кылдык. 19 жумдан чоң кызымды төрөдүм. Тажикстанда отурабыз. Россиядан bir alapada geldi, alamal. Kırgız adam ekesiz, şunu sağa üretesiz deyip bana sonu verdi. Çalım su pataçı oldu. Öküz yıkıldık. O şehirden ama akçağız köp bulup gitti. Anan çalım rahmalı etti. Endi Kırgızstan'a ketemiz dedi. Rasa suyundum. Зайнап эне балдарын 9 ай курсагында көтөрүп, оорукана дегенди билбей, жайлоодо жарык дүйнөгө алып келген. Төрөлгөн ымыркайларынын көөлүгүн 6 ай 1 жыл дегенде араң алган. 13 баланын дени сак чоңоюшу үчүн колунан келгенин аябай, жыл сайын жайкы эс алууда 2 кийиз 1 килем жасап, аны базарга сатып, балдарынын мектеп кийимин даярдаган. Айтор жоктон бар жасап, балдарын эрезеге жеткирген. 8 уул, 5 кыздын, 47 небере, 64 чеберенин кадырлуу энеси. Rahmat. Менин бут кийимимди менден кичинекей өлкөлөрүмө кийизет эле да. Биз болсо мектептен жанагы сумка дегенди болбойт элек. Чүпүрөктөн мондай эмеден бир торбо жасап берет эле дагы, ошону менен биз 2-3 класска чейин ошо торбо менен басып жүрөт элек. Бут кийим өтүк жок болуп калат эле. Биринчи мен барып келсем, менден кийин иним кийип кетилди. Ошондой замандар болгон, жокчулук замандар болгон. Азыр Кудайга шүгүр. Тамтың баскан наристеси жыгылып кетсе, эненин жүрөгү болк этет. Алыска кетсе, санасы санга бөлүнүп, уул кызынын амандыгын тилеп, кирпик какпай таң атырган. Атүгүл үй жайлуу болгон маалда да балам келет деп, сары майы менен токочун камдап, аларды учурган уяда сагынып күткөн күндөрүнө токтолду. Күздө келгенде ошо бир биз көтөрө албаган адамдар, жигиттер көтөрө албаган чоң торпоктун кардыга, койдун ичеги майларды толтуруп түшөт эле да, ошо сары майды. Ошону эми болсо биз кышы менен жеп чыгат элек да, болгон ошонун өзү. Жылга эле ошол кайталана берет. Бирок ошону менен береке бар экен да, ушунчалык эле. Эне деген өтө сезимтал жан тура. Ал баарын көрбөсө да, жүрөгү менен сезип туюп турат. Зайнап эненин айтымында, балдары үчүн жашоонун ысык суугуна чыдап, тагдырдын ар кандай ташкынына каршы туруп, таалим тарбия берип, акыл насаатын айтып, ар дайым туура жолду тандоосуна болгон күчүн жумшаган. Çalım çavan oldu. Arpanan, konokman, konogum, arpamım oldu, jokçuluk oldu. Koylarda, bala söyleyen koylarda sağıp, sütüge atalak kılıp baldarım içirip koyup. Бейиш эненин таман алдында бул таамай айтылган сөз эне сүтүн актоо оңой эмес экенин көрсөтүп турат. Анткени апалар баласы үчүн эмнени гана кылбайт. Зайнап энени балдары шаарга алып келгенине 20 жыл толду. Бирок көңүлү айылды дайыма эңсеп турат. Апаң менен баргансаң өтө бактылуу болот экенсиң да. Кажга барсаң. Себеби апам менен коляскада алып жүрсөм, дүйнөдөгү мусулмандар баары суктанат эле да. Келип тааныбаган арабтар, тааныбаган мусулман бир карасы болобуз биз келип, апам мен да бир аз түртүп көрөйүнчү деп баягы арабаны түртүп көрөт эле да. Мен да апам болгондо мен да ушундай кылмак элем деп. Ушундай баардыгы эме кылат эле. Кандай бактылуусуң деп. Ошо бул бактылуу күндөрү ошол экен, апага кызмат кылып, ушундай бир. Убагында кыйналса дагы балдарына мындай аябай жакшы бекем тарбия берген да. Ошо тарбиясын бергенин себеби мында жакшы бергенден азыр эми жүзүн көрүп атат. 20 жылдан бери эми балдар очередь менен карап, майрамдарда чогултуп, каждый майрамда келип, неберелери, балдары чогулушуп, баарыбыздын башыбызды бириктирип бат-бат майрам кылып чогулуп. Бизди уруп, каргап эмчилебейт эле да. Энем сөзү эле өзү мындай, кандай десем, таасирлүү болгон да. Бир турмушка берер убакта дагы мен бердим сени. Уже атаң берип койду. Сүйлөшсөң ham сүйлөшпөсөң дагы ошого чыгасың деп койсо, ошо менен бүттү кете берет элек да. Мен өзүм ошондой болуп, мына Кудайга шүгүр азыр
2 kızım, 2 ulum var. Үй бүлөсүнүн куту, жашоонун башкы каарманы, тилеги, нур чачыраткан жарыгы, жанып турган жылдызы, Айтор бардык жакшылыкты өзүнө камтып турган мээримдүү, боорукер, балдарына болгон сүйүүсү чексиз эне үчүн балдарынын белеги дайыма белен. Эң кичине, эң 13-чү келини мен болом. Ошо кайненем колунда өсүп, кадырлуу дагы, сыйлуумун. 4 балам бар, 4 баламды дагы 3 айдан баштап эле балдарым багышып, карашып, ушундай. Мен өзүм иштейм, жумуштамын. Бәрі өніп өсіп жүрсін. Қыздарым да, неврелерім де бәрі есен аман жүрсін. Ел тыныш болсын, елдің қатары да есен аман жүрсін. Kara çaçın kubolo Koşim çekin Almak salmak zırkı